Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өтүлүүчү тема сабак табышмак. Сабакта табышмактарды колдонуу. Кана балдар, ойлонобуз. Анда Чыңгыз Айтматовдун керезин айтуу менен баштайын. О пенделер, көзүң ачып карачы. Алыс эмес тал бешиктен жер бешиктин арасы. Көз ирмемде мындай кыска өмүрдө бири-бириңе ачык болуп карачы. Анда табышмактарды мен айтып берейин. Суроо белгилеринин ордуна тамгаларды коесуңар. Ат деген сөздөр менен башталат бул табышмактардын баары. Бул атта жок куйрук жал, чайыңа салсаң татыйт бал. Бул атта жок куйрук жал, чайыңа салсаң татыйт бал. Анда кийинки эки аттан туюп майрамды, эңсейсин шаттык сайранды. Суроо белгилеринин ордуна тамгаларды коесуңар. Эки аттан туюп майрамды, эңсейсин шаттык сайранды. Мергенге тийсе бул курал, жырткычка гана сундурар. Мергенге тийсе бул курал, жырткычка гана сундурар. Бул жерде суроо белгилеринин ордуна тамгаларды коюп сөздөрдү табасыңар. Жакшы билсең жер атын, оп-оңой эле табасың. Жакшы билсең жер атын, оп-оңой эле табасың. Көрдүңөр балдар, биздин табышмактардын баары ат деген сөздөрдөн куралды. Сен көрсөң куштун учушун, эсиңе түшөт бул ысым. Сен көрсөң куштун учушун, эсиңе түшөт бул ысым. Бардык табышмактарыбыз ат деген сөздөн куралды. Анда эмесе кийинки бул маңдайыңарда турган чиймени колуңарга карандашты кармап, үзбөстөн, албастан бир линияда чыгасыңар. Бирок бир баскан изиңерди кайра кайталабайсыңар. Кана ойлонобуз. Бир баскан жерден кайра экинчи кайталап баспайсыңар. Бир линияда өтөсүңөр. Анда жообу бул ушул жерден баштап аягын ушинтип бүтүрөсүңөр. Азаматсыңар. Анда кийинки кезек канча сан жазылган. Канча сан жазылган. Бул жерге канча сан катылыптыр? Кана эстеп көргүлөчү. Анда жообу кызыл менен жазылган сандар. Азаматсыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Анда саламатта калгыла.